Саламатсыздарбы биринчи класстын окуучулары? Сиздер менен кайрадан эле мен башталгыч класстын мугалими Кененбаева Милана. Бүгүн биз мекен таануудан күн жана түн деген темада сабак өтөбүз. Алгач сабакты баштаардан мурда бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап алсак. Ал үчүн жылуу сөздөрдү айтып, комплимент тартуулайбыз. Мен биринчи класска жалпы комплимент айта турган болсом, биринчи класстын окуучулары билимдүү, акылдуу, тырышчаак, аракетчил, жылдыздуу жана сүйкүмдүү, тартиптүү, эң сонун азамат балдар. Ал эми биздин бүгүнкү сабагыбыздын максаты күн, түн, сутка, жыл мезгилдери тууралуу түшүнүк, маалымат алуу жана ошондой эле жаратылышты сүйүү менен бирге аяр мамиле кылуу. Анда эмесе сабагыбызды баштасак. Балдар, бул силер көрүп турган шар күн деп аталат. Ал аябай чоң жана ысык. Ал эми жанындагы шар биздин үйүбүз. Башкача айтканда, Жер планетасы. Демек, балдар, биз Жер планетасында жашайбыз. Жер күндү дайыма айланып турат. Ошентип күн биздин планетаны жылытып, жарык тартуулайт. Жер күндү 365 күндө айланып бүтөт. Башкача айтканда, 365 күн дегенибиз 1 жыл болуп эсептелинет. Демек, 365 күн 1 жылга барабар. Келгиле балдар, эми мен силерге табышмак катайын, жандырмагын ойлонуп табабыз. Таңда туруп, кечке жанат, күлүп чыгып, күйүп батат. Канакей, бул эмне? Ойлонуп көрөлүчү. Туура, азаматсыңар. Жобу күн. Экинчи табышмак. Түндө бар, күндүз жок. Асманда бар, жерде жок. Ойлонолучу, жобу эмне болушу мүмкүн? Азаматсыңар. Жобу ай. Туура. Азаматсыңар, балдар. Кана балдар, эми күн жана түн деген эмне? Алардын бизге эмне кереги бар? Ойлонуп көрөлүчү. Туура. Күн баарыбызга, адамга, өсүмдүктөргө, жаныбарларга нурун төгүп, жылуулук тартуулап, энергия берет. Ал эми күн батканда асманга ай жылдыздар чыгып, түн кирет. Күн менен түн биригип, 1 сутканы түзөт. Ал эми 1 суткада 24 саат бар. Эмне үчүн жер жүзүндө жыл мезгилдери алмашат? Кана балдар, ойлонуп көрөлүчү. Эмне себептен жаздан кийин жай, жайдан кийин күз, күздөн кийин кыш мезгили келет? Ооба балдар, биз айттык, жер күндү айланып жаткан маалда жер дагы өз огунда айланып турат. Айлануунун огу кичине жантайып турат. Ошондуктан жыл мезгилинин алмашуусу жүрөт. Жерди экватор тең ортосунан бөлүп турат. Бул бөлүктөр жарым шарлар деп аталып, жер жүзүнүн үстүнкү бөлүгү түндүк жарым шары, ал эми астыңкы бөлүгү түштүк жарым шары деп аталат. Биз түндүк жарым шарда жашайбыз. Жер шарынын күнгө карап турган жагы дайыма жай, ал эми карама-каршы тарабында дайыма кыш мезгили болот. Июльдан августка чейин түндүк жарым шар күндү карап жантаят. Ага күндүн нуру тийип, жылуу болуп, күн узарып, жай мезгили келет. Ал эми декабрдан мартка чейин кыш мезгили. Себеби бул учурда түндүк жарым шар күндөн алыс болуп, жылуулукту жетиштүү ала албайт. Ал эми март айынан сентябрь айына чейин түндүк түштүк жарым шарлары күндөн бирдей алыстыкта болуп, аларга күн бирдей тиет. Ушул учурда бизге жаз жана күз мезгилдери келет. Балдар, биз ай жана күн жөнүндөгү ырды билебиз, Келгиле бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап ырдайбыз.
айдан биз жаралдык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык, ай нуру төгүлгөн алтындай балалык. Күн чыкты карачы күндөн биз жаралдык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык, күн нуру төгүлгөн күмүштөй балалык. Асманда жылдыздар жылмайып карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Эң сонун азаматсыңар. Балдар, биз бир жыл 365 күнгө барабар экенин билдик. Ал эми бир жылда 4 мезгил бар. Жаз, жай, күз, кыш. Ар бир мезгил 3 айдан турат. Жаз мезгили март, апрель, май. Жай мезгили июнь, июль, август. Күз мезгили сентябрь, октябрь, ноябрь. Кыш мезгили декабрь, январь, февраль. Биз буга чейин мезгилдерди жаттаганбыз, Ал эми бир айда 4 жума бар. Бир жумада 7 күн. Келгиле эми ошол күндөрдүн кыргызча аталышын окуйбуз жана санайбыз. Биринчи күн дүйшөмбү, экинчи күн шейшемби, үчүнчү күн шаршемби, төртүнчү күн бейшемби, бешинчи күн жума, алтынчы күн ишемби, жетинчи күн жекшемби. Балдар, жогорудагы күндөрдүн аталыштарын сөзсүз жаттайбыз. Кана балдар, биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Келгиле биргеликте төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Кеттик анда. Биринчи суроо. Бир жыл канча күнгө барабар? Ойлонобуз. Экинчи суроо. Күндөрдүн аталышын айтып бер. Сутка деп эмнени айтабыз? Бир суткада канча күн бар? Төмөндөгү сүрөт боюнча жомок айтабыз. Күндүн пайдасы тууралуу айтып бер. Бир жылда канча мезгил бар? Балдар, жогорудагы суроолордун жоопторун, тапшырмаларды сөзсүз аткарып, мага жөнөтөбүз. Ушуну менен биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолукканга чейин сак саламатта калгыла.